Салам достор, сиздер менен Ден соолук YouTube каналы. Бул кыска видеодо сааттын кайсы убакытты эмнеси менен пайда жана уктоо боюнча, башкача айтканда кечки убакытты ден соолугубуз үчүн туура пайдалануу боюнча кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Абдан кызыктуу болот, анда эмесе кеттик. Саат эртең мененки 6-дан 7-ге чейин узак эске тутум жакшы иштейт. Бул убакта алынган информацияны сиз көп убакытка чейин эсиңизде сактай аласыз. Саат 8-ден 9-га чейин сиздин логикалык ой жүгүртүүңүз жакшы иштейт. Бул учурда бир убакта эле эске тутум менен байланышкан, ошондой эле бир нерсени анализдөөгө багытталган иштер оңой аткарылат. Эртең мененки 9-дан тартып 10-го чейин ар кандай информация жана статистикалар менен иштөөгө эң ыңгайлуу убакыт. Саат 11-12-лерде сиздин мээңиз активдүүлүгүн жоготот. Бул учурда мээни кыйнаган иштерден арылып, бир аз эс алып алган туура болот. Эс алдырчу музыка угуп же 15-20 минут ишке чыгып басып келип дегендей. Эскерте кетели, видеонун описаниясында биздин эс алдырчу музыкалар бар каналыбызга катталыңыздар. Түшкү тамакка кайсы маал ыңгайлуу десеңиз, бул 11-ден тартып саат 14-кө чейин. Дал ушул убакта желген тамак эң жакшы өздөштүрүлөт. Түшкү 12-ден тартып 6-га чейин ар кандай иштер менен активдүү иштечү маал. Бул убакта иш менен алек болсоңуз, ишиңизди жакшы аткарасыз. Эгер бул убакта жалкоолонуп жатып алып, жумушту кечинде жасасаңыз, уйкусуздукка алып келет жана жалкоолооңуз да күчөйт. Саат кечки 9-дан тартып кечки 11-ге чейин акыл эс жана нерв системасы эң жакшы эс алган учур. Бул убакта адам уктаганы өзүнө жакшы болот. Кечки саат 11-ден тартып түнкү саат 1-ге чейин денедеги нервтер жана булчуңдар калыбына келет. Кытай медицинасында бул убакытты ци деп атап келишет. Ал эми индиялык йогтор прана деп атап келишет. Жогоруда айтылган процесс сиз уктап жаткан учурда гана болот. Эгер ойго болсоңуз, бул процесс жүрбөйт. Түнкү саат 1-2-лерде жаткан адамдар эртеси күнү алы кетип, шалдырап калганы көп учурда ушул себептен болот. Түнкү саат 1-ден тартып саат түнкү 3-кө чейин адамда эмоционалдык энергиясы калыбына келет. Уктап жаткан учурда гана. Мына ушундай кызыктуу маалыматтар болду. Эми сиз комментарийге саат канчада уктайсыз? Эгер кеч уктасаңыз, себеби эмнеде? Комментарийге бөлүшө кетиңиз, абдан кызыктуу болот. Кээде комментарийлерди дагы окуп коюп тургула, кээде ал жака акылдуу адамдар акылдуу сөздөрдү жазышат. Кийинки видеодон жолукканча ден соолукта болуңуз.